Мамлекеттик бажы кызматы уюлдук телефондорду мыйзамсыз ташып кирүү жана сатуу фактысын аныктады. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик бажы кызматы маалымдайт. Тийиштүү бажылык тариздөөдөн өткөрбөстөн чет өлкөлүк үлгүдөгү уюлдук телефондорду мыйзамсыз ташып кирүү жана сатуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында мамлекеттик бажы кызматынын тергөө башкармалыгы тарабынан ыкчам издөө иш-чараларынын комплекси өткөрүлгөнүн билдирет. Иш-чаралардын жүрүшүндө эсепке алынбаган телефондор сатылып жаткан чекене соода түйүндөрү жана кампалар аныкталды. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун тергөө судьясынын чечимдеринин негизинде мамлекеттик бажы кызматынын тергөө башкармалыгынын кызматкерлери Манас бажысынын ыкчам түзүмдүк бөлүмү менен биргеликте 12 чекене соода түйүнүндө жана 1 кампада тесттик сатып алууларды жана тинтүүлөрдү жүргүзүштү. Натыйжада Apple жана Samsung сыяктуу ар кандай үлгүдөгү 243 уюлдук телефон табылып алынды. Алар BAMS жана Smart бажы маалымат базаларында катталган эмес. Бул алардын мыйзамсыз ташып киргизилгени тууралуу көрсөтүп турат. Мыйзам бузуулар төмөнкү соода борборлорунда аныкталган. ЦУМ, ГУМ Чынар, Victory бизнес борбору, ошондой эле Абдрахманов көчөсү дарегиндеги кампада. Материалдар андан ары иликтөө жүргүзүү жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечим кабыл алуу үчүн мамлекеттик бажы кызматынын тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Мамлекеттик бажы кызматы эскертет: товарларды мыйзамсыз ташып кирүүгө жана сатууга каршы күрөшүү, өлкөнүн экономикалык коопсуздугун коргоо жана Евразия экономикалык биримдигинин мыйзамдарын сактоону камсыз кылуу боюнча иштин негизги багыттарынын бири.